Президент Садыр Жапаров хабар агенттигине эксклюзивдүү интервью берип, өлкөдөгү акыркы окуялар жана талкууланып жаткан маселелер тууралуу суроолорго жооп берди. Алардын бири казинолорду ачуу демилгеси болуп, азырынча ал мыйзамда карала электигин белгиледи. Эгер өтүп калып мыйзам ишке кирсе, 15-20 казинону көзөмөлдөй албасак, анда эмне мамлекетпиз? Биздин жарандар бут басып кире алышпайт. Анткени казино ээси лицензияны мамлекеттен бери дегенде эле 1 миллион же 1,5 миллион долларга сатып алат. Эгер кыргыз жаранын ойнотуп жатып кармалса, ал казино лицензиясынан ажырайт деген норма бар. Ошол үчүн казино ээсине кыргыз жаранын киргизиши коркунучтуу. Андан сырткары УКМК менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жөн отурмак беле. Казиного кирген жарандарыбызды кармаса жоопко тартат. Кыскасы, биздин жарандар кирбесине мамлекет 100% кепилдик бере алабыз. Малайзияда казино бар, өз жарандары кирбейт. Аларда да мыйзам ушундай. Айрым мусулман өлкөлөрдө да ушундай тажрыйба бар. Өз жарандарына уруксат бергендери да бар, деди Жапаров. Эске салсак, буга чейин экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Өкмөт муну менен туризмди жандандырып, казынаны байытууну көздөп жатканын айтып, мыйзам долбоорунун талабына ылайык казинолорго Кыргызстандын жарандары киргизилбейт деп ишендирип жатат. Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов паспорт берүү маселелери тууралуу билдирүү жасады. Ал 25 апрелде Facebook'тагы баракчасына калкты жана жарандык абалдын актыларды каттоо департаментинде паспорт мафиясы күчөгөнүн жазды. Мен санарип өнүктүрүү министри кызматында 2022 жылдын 15 январынан тартып иштеп жатам. Министрликте жылдап чечилбей келген маселелер толтура жана анын негизгилерин чечсе болот. Бирок мен бул кызматка келгенде биринчи эле калкты каттоо департаментиндеги паспорт мафиясына кабылдым. Мафия ишин бир ыргакка салып, күнүгө 24 саат бою тынбай иштейт. Менин бул билдирүүм курулай сөз эмес, менде фактылар, далилдер бар. Анын баары тиешелүү органдарга берилет. Бул мафия тамырлашып кетиптир. Өлкөгө миллиардтаган сом зыян келтирип жатат. Камарабай пара алып, жаныбызда камарабай эле иштеп жатышат. Бул тармакка ревизия керек. Миңдеген жасалма паспорт берилет. Бул улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат. Менин бул билдирүүмдөн кийин мага карата сын доомат, каралоо күчөйт. Бирок мен аягына чейин күрөшөм, деди министр. Ал бул билдирүүсүндө кимдир бирөөлөрдүн атын атаган жок. Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти санариптик өнүгүү министрлигинин алдындагы мамлекеттик каттоо кызматына карайт. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде башкы прокуратурага 2010 жылдагы июнь окуясына байланыштуу күбө катары сурак берди. Ал башкы көзөмөлдөөчү органдан чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ошол кездеги убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн аракетин сындады жана Жалал Абадтагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана жогорку кеңештин экс-депутаты Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайы иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек экендигин билдирди. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Ташиевдин дооматтарына байланыштуу азырынча үн ката элек. 2010 жылы июнь коогасы маалында Ташиев Жалал Абад облусунда болуп, ал жылы парламенттик шайлоодо Ата журт партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Расмий маалыматка ылайык, июнь коогасында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жаракат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у ушул күнгө чейин табыла элек.